Окуучуга мектептеги эң маанилүү кубулуш, эң үлгү болорлук сабак жана эң жандуу мисал бул мугалим. Ар бир сабагымды сапаттуу, жемиштүү өтүү менен бирге окуучуларымдын азыркы заманга керектүү сапаттарды өстүрүү менен максатым. Алардын тизмесине сынчыл ойлоом жөндөмү, активдүү угуу, креативдүүлүк, дайыма энтузиазмда болуу, сабырдуулук, өз ишине берилүү, оптимизм бул тизмелерди санай берсек чексиз. Жакшы мугалим болуу үчүн окуткан сабакты жана окуучуну сүйүү зарыл. Окуучу мугалимден жылуулук, колдоо, мээрим сезгенде гана өзүнүн окууга болгон жан дүйнөсүн ачып, ар тараптуу таланттарын өстүрө баштайт. Мугалим бул оор нерсени оңой кылуучу адам жана күн тийсе көлөкө болуп, суук абалды жылыта алган чыныгы мугалим. Мугалимдин сөзү жылуу, акылы курч болуусу зарыл. Мен жогоруда айтылган сапаттарды өзүмө калыптандыруу максатында тынбай өз үстүмдө үзгүлтүксүз иш алып барам. Кесиптик тренингтерге катышуу аркылуу өзүм республикалык тренер TESOL сертификатын алуу менен бирге дүйнөнүн ар бурчунда англис тилин окутуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болдум. Чыгармачыл билдирүүдө жана билимде кубанычты ойготуу бул мугалимдин жогорку чеберчилиги. Close my eyes and a flashback starts. I'm standing there on a balcony in summer air. Альберт Эйнштейн айткандай, окуучуга сабакта алган билиминен рахат алуусу, жаңы идеяларды жана алдына койгон максаттарды так колдонуусуна жардам берет. Бул ойду колдоо менен азыркы учурда активдүү англис тили деген долбоор менен иштеп жатам. Окуучуларды сабакта ар кандай интерактивдүү ыкмаларды колдонуу менен активдүү катышуусуна колдоо көрсөтүп, чакан топтор менен иштөө, түгөй менен иштөө, жеке иш-чараларды тынымсыз аткарып, англис тилиндеги окуу, сүйлөө, угуп түшүнүү, жазуу жөндөмдөрүн өстүрүү максатында окуучулар менен тынымсыз иш алып барам. Билим бул жашоого даярдык эмес. Билим бул жашоонун өзү деп айтылып жүргөндөй, балдарды жашоонун бир бөлүгү деп кароо, аларга туура багыт көрсөтүү мугалимдик милдет. Сабакта өтүлүп жаткан теманын актуалдуулугун жашоодон алынган ситуациялар менен далилдеп көрсөтүү, окуучунун оюн уга билүү, сабакта модератор, багыттоочунун ролунда экени мугалимге жаңылык болбош керек. Кытай макалында айтылгандай, уксам унутам, көрсөм эстеп калам, жасаганда түшүнөм. Сен бир гана билим берген олуттуу мугалим эмес, дос да, сырдаш да болгонуң мугалимдик кесипте натыйжалуу жыйынтыкка жеткирет. Окуусунда гана эмес, жашоосунда, тагдырында ийгиликтерди жаратышына себепчи болгон инсан болушу шарт. Эгер мага мугалим бул ким, эки сөз менен гана жооп берчи десе, дос болуу деп жооп бермекмин. Мугалим бул билим берген гана эмес, ал окуучулардын өз алдынча болуусуна жардам берген адам. Сабак учурунда балдар ырдаса, кошо баладай эле болуп ырдайм. Ар кандай оюндарга катышып, балдарга жашоого, үйрөнүүгө, ачык болууга багыт көрсөтөм. Борбордук Азиядагы Америкалык университеттин аяктап, чет өлкөдө эмгектенип жаткан окуучуларым аз эмес. Олимпиадага катышып, байгелүү орундарга ээ болгон мыкты окуучуларым бар. Америкалык Flex программасына катышкан окуучулардын арасынан жарым финалисттер бар. Алдыга койгон максатым окуучуларым менен тыгыз жана үзгүлтүксүз иштөө менен өзүбүздүн өлкөдө жана эл аралык уюштурулган конкурстарга катышып, ийгиликтерди жаратуу. Бул максатка жетүү үчүн ар бир сабагымды эффективдүү уюштуруп, чоң ийгиликтерди жаратуу. Менин жасап жаткан ар бир кадамым билим берүүнүн эффективдүүлүгүн арттырарына толугу менен ишенем. Раушан Эже очень хороший учитель, уроки очень интересные и увлекательные, и она всегда старается сделать ее уроки очень полезными. Одним словом, она очень хороший учитель. Раушан Жаркмекова реально хороший учитель, она нам преподает ровно с 10 класса.
С 10 класса я реально начал учиться, так как у меня появился интерес к английскому языку. Раушан Джаркамбековна мастер своего дела. Ее уроки очень интересные. Она на каждом уроке придумывает новые игры, чтобы нам было интересно проводить уроки. Раушан Джаркамбекова это, как по мне, очень хороший учитель с современными подходами. С тех пор, как она пришла, многие из нашего класса, так как Раушан Эджике со своими новыми методиками как-то легко объясняет, непринужденно. С тех пор, как она пришла, даже я стал учиться. Ар бир сабакта балдар ар тараптуу билим жана жөндөмдөрдү үйрөнүшөт. Бул баалуулуктарды үйрөнүү максатында балдар ар түрдүү интерактивдүү көнүгүүлөрдү аткарышат. Негизи балдар мугалим берген көнүгүүлөрдөн чарчабайт. Эгерде мугалим сабак учурунда колдоо, мээрим, сүйүү менен мамиле кылса. Ошондуктан ар бир мугалимдин милдети катары ушу балдардагы жанып турган шам чыракты өчүрүп албоо.